Жүрөк толкуткан көз ирмемдер, кубанычтан көздөрү жайнаган мугалимдер, эстеликке айланган сүрөттөр. Бүгүн парламенттин имараты өзгөчө бир жылуулукка бөлөндү. Бул жерде мыйзам гана кабыл алынбастан билимге өмүрүн арнаган агартуучулардын изи да калды. Мен бүгүн босогон аттаганда эле аябай толкундандым. Анткени бул жерде элдин тагдырын чечкен адамдар отурат да. Утаттадым, сымылдадык дегендейчи. Анан аябай таза экен, анан жылуу маанай болду да мага. Эмнегедир киргенде ушундай аурасы аябай жакшы экен. Анан экинчи четте аябай жоопкерчиликти да сезет экенсиң. Анткени бул жерде канчалаган кыргыз мамлекетинин суроолору берилип, чечилип, элдин үмүттөрү ишке ашып, элдин каалоо тилектери аткарылып, баягы элдин үндөрүн жеткирген адамдар отурат да бул жерде. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев менен жолугушуу агартуучулар үчүн өзгөчө унутулгус учур болду. Залда да толкундануу сезилип турду. Ар кимдин көз карашында сыйлык, кубаныч, жоопкерчилик. Ушул жерде чогуу биргеликте жолугуп отурайлы, ушул жерден бир аз маек кылайлы жана ошондой эле бир топ ушул биздин долбоорлор ишке ашайын деп атат. Ошол долбоорлор боюнча дагы силер менен сүйлөшүп алайлы деп биз биргеликте ушундай чечимге кабыл алып силер менен көрүшкөнгө кубанычтабыз. Бишкек шаарындагы мектеп директорлору менен билим берүү кызматкерлери парламент башчысы менен биринчи жолу бетме-бет жолугуп жатканын жашырышкан жок. Көпчүлүк үчүн бул жөн эле расмий жолугушуу эмес, эмгекке берилген жогорку баа, көңүлгө тийген жылуу сөз болду. Бизге спикер биринчи жолу ушул мугалимдерди чогултуп, бизге жакшы маанай берди. Биз абдан эле өзүбүздүн эмебиз көтөрүлүп, мындан да жакшы иштегибиз келип калды. Жогорку кеңеште мына ушу биздин закон чыгарып аткан депутаттардын креслосунда отуруп, бизге ушундай бир жогорку кеңештин төрагасы тарабынан чогулуш өтүү, бул биз үчүн эң чоң бир ийгилик. Директорлор дагы ушул жерге келип, мындай бир эң жакшы сезимдер болду. Бүгүн агартуучулар жогорку кеңешке жөн жерден чогулган жок. Экологияны жана тазалыкты сактоого байланыштуу маанилүү долбоордун башталышы алдында аларга маалымат берилди. Таза шаар аталышындагы сынакка Борбор каладагы бардык мектептер катышат. Конкурстун шарты боюнча ар бир мектепте чогултулган ошол пластикти, желим бутылкалар болобу, башка болобу, пластиктердин баарын тең толуп калган болсо, ар бир мектеп байланышып, келип комиссионуна өлчөп, баягы батпай калса, биз улам чыгарып турабыз. Жыйынтыгында кайсыл мектепте эң көп көлөмдө ошол желим бутылкалар, пластиктер чогултулган болсо, биринчи, экинчи, үчүнчү деп ошол жеңүүчүлөрдү биз аныктайбыз. Бул биринчиден окуучуларды жашыл көндүмүн өнүктүрүүгө багытталат. Ошол балдарга берген тарбия аркылуу үй бүлөнү дагы, ата-энелерди дагы ошол таштандыларды сортировка кылууга дагы чоң көмөгүн көрсөтөт деген ойдомун. Бул жөн гана иш-чара эмес, балдардын аң сезимине тазалык, жоопкерчилик, айрына чөйрөгө кам көрүү маданиятын сиңирген чоң кадам. Демилгени Бишкек мэриясы көтөрүп чыкса, өнөктөш катары Кызыл Жарым ай коому жана жогорку кеңеш кол сунууда. Төрага Марлен Маматалиев парламент билим берүү тармагындагы бардык пайдалуу демилгелерди колдоого даяр экенин баса белгиледи. Бул демилгени дагы да күчөтүп, буга дем берип, күч берип, буну чоң бир өзүнчө мамлекеттик масштабта өткөзөбүз деп ойлойм. Себеби анткени бунун натыйжасы реалдуу түрдө көрсөткүчтөрү мындай көзгө көрүнгөн бир жагынан болсо, экинчи жагынан бая айтып кеткендей, жаштарды тарбиялаганга, негизи эле ушул экология маселесине көңүл бурганга бардык жактан жакшы келет экен да. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бул экологияга өтө чоң маани берет. Ал эмес кээде өзү кошулуп барып тазалаганга дагы катышып, ушундай процедуралар атайын өткөзүп турат. Бунун алкагында биз бир топ жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Парламенттин трибунасынан жаңырган демилгелер, айтылган жылуу каалоо тилектер педагогдорго өзгөчө дем берди. Алар бул акцияны чоң ишеним, шыктануу менен кубаттап жатышат. Анан ал көндүмгө айланыш керек да акырындан. Анткени биздин балдар дагы эл негизинен умун деле өзүн кандай алып жүрүш керек же болбосо ушундай маселеге кандай чечим чыгарыш керек билишпейт. Ошондуктан балдарга бир жол көрсөтүшүбүз керек. Абдан сонун демилге, биз колдойбуз. Бирок аркасында абдан көп иш бар.
Ал балдарга айтсаң бир паста чогултушат, мектептин тегерегинин бардыгы жана ыкыр-чыкыр полигону болуп калабы деген коркунуч бар да, ошондуктан мен ошол суроону бердим. Пластикалык калдыктарды чогултуу боюнча сынак 2026 жылдын 1-мартынан 1-майына чейин уланат. Жаздын баштапкы айы экология үчүн чыныгы аракеттин мектептер арасындагы ынтымактуу атаандаштыктын мезгили болчудай. Эң көп көлөмдө пластикалык калдыктарды чогулткан мектеп сынактын жеңүүчүсү деп табылат. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Барлен Маматалиев да четте калбай, өзүнүн резервдик фондунан каржылык жардам көрсөтөөрүн билдирди.